Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге мына Бишкек шаар тараптан сатылып жаткан эки баш кочкорду көрсөтүп беребиз. Могу эки баш кочкор графтын балдары экен. Карап туруңуздар, эгер графтын балдарына кызыксаңыздар, көрүп туруңуздар. Биз сиздерге ушул сатыла турган эки баш кочкорду көрсөтүп берели. Мен учурда Бишкек шаары Маевка тараптан. Маевканын лесхоз, лесхоз деген могу дачасы бар экен, ушул жакта турат. Эми кантип таап келем десеңиздер, Маевкадан ылдый түшкөн барго, баягы Молодая гвардиядан ылдый түшсөңүздөр Маевка, андан ылдый Объездныйга келгенде Круговой бар. Ошол Круговойдон Озерный тарапты көздөп ылдый келгенде, жана каналдын астында оң жакка кирип кеткен Токой бар. Ушул жактар дача. Ушул жерде бир фермага келдим. Мондай ферма экен, күн бүркөө, мындайча айтканда, асты кара, мындай күрөң көрүнөт. Могу кочкорлор жанынан келсеңиздер, беттери агыш, денеси мандарин өңдүү болот кыскасы. Бул да ошондой. Экөөнү Азамат ажыны билесиздер, графтын ээси. Ошол кишиден алган экен, графтын балдары деп. Азыр мына красавчигинин тишин ачып көрдүк. Жаңы эки тиш болуптур. Кыскасы мындай 4 тишке али өтө турган түрү жок. Экөө примерно тең экен. Бир аз эле жаш айырмасы ары бери. Экөө сатылып жатат. Анан азыркы учурда товарный вид, сырткы көрүнүшү эң начар убагы. Неге дебейсиздерби? Канча кой бар? Канча кой менен жүрөт булар? 94 баш койго экөөнү кошуп жүрөт талаагачы. Ошондо билесиздер, мына кой кармагандар гана билет. Кочкорду койго агытканда, төл уже куут бүтүп атканда кочкор кандай кебетеде экени өзү түшүнөт. Мисалы, августта мындай чыккыйып, өңү келишип, экстериялер келишип турган кочкорлорду ошол эле декабрдын 10-унда карасаңыздар, уже башкача болуп калат, туурабы? Мына ушундай мезгили. Эми мыносуну $1000 коюп атат, мунусуну 100 000 сомго коюп атат. Графтын балдарын алам дегендер болсо кызыгып көрүңүздөр. Дарегин түшүндүрүп бердим. Кошумча маалыматтар керек болсо ээсинен сурайсыздар. Мунун параметрини жана кулагын 21 өлчөдү, эки тиш экен, өзүм ачып көрдүм. Ушул эми жана графтын өзүнө окшош кокосу узунураак, өңдүүрөөк экен. Мисалы үчүн азыр буга таасири мына жер карарып турганы мындай оттенок берет. Мындай күрөң өңдүү көрүнөт. Анан талаага чыгып атканы, чылада жүргөнү, денеси кирдеп калган, сөздүн ачыгы. Анан күн аябай бүркөп, Кыскасы азыр ушул өң келбети эң начар көрүнүп аткан убагы. Кайсынысы жаккан болсо көрүңүздөр, байланышыңыздар. Ушу көбүрөөк иштеген окшойт. Эме экен, эти арыгыраак экен, ушу кашынып аткан. Кашынып аткандын кулак жайгашканы мага аябай жакты. Башынын формасы жакты, кулагы 21 чыкты. Бою примерно 95ке жакын кочкор да, кыскасы. Ушул экөөнү алып чарбачылыкка иштетсеңиздер болот. Баасы жөндүү. Графтын түздөн түз баласы. 100 000 сом деп атат, сүйлөшөсүздөр. Караңыздар, мына форма. Аябай келишип турат. Муну $1000 деди. Мисалы, мунусуну алып иштетсеңиздер, мына кою жөнөкөйрөөк чарбалар, мисалы үчүн ушундай кочкорлорду иштетсеңиздер болот. Неге дебейсиздер? Кочкор аябай арыктаганда куйруктар түшөт, Мен айтып атам, жанынан келсеңиздер, денеси сөзсүз кирдеген, ошон үчүн дагы атак өзүнүн мындай таза, истинный жүнү, мандарин өңдүү, беттери агыш, өңдүү. Азыркы хит болуп аткан өң. Ушинтип келип көрүп аласыздар. Ушундай кочкорду баягы иштетсеңиздер, кыскасы баягы улучшение болот буюрса. Чалып сүйлөшөсүздөр. Дарегини мен сиздерге толук айттым. Эки тиш кочкор экен, экөө примерно тең кочкор. Кызыккандар болсо чаласыздар. 100 000 сом, $1000.